Бюджет толуп атат го, миллиардтар таап атабыз, жыл өсүп атат деп кыйкып атабыз жерге. Пенсионерлердин пенсиясын татыктуу көтөргөнгө алуу жетпейт. Экинчи жолу алып келиңиз, көтөрүңүз, 10% көтөрүңүз. Ал жетпейт, эми жоктон 10% көтөрүңүз. Жетти деп отура бербей. Көтөрө аласызбы? Сунуш кылыңыз, коркуп айттыңыз. Эмил Токтокович, бюджетибизге жараша сунуш киргизип атабыз. Бюджет өсүп атпайбы? Бюджет өсүп атпайбы? Миллиардтар таап атабыз да. 7% берсе канча болот? 700 сом. Бул эч кандай мындай жашоосун тач этпейт да. Сиз жетекчи болгондон кийин ошону көтөрүп чыгышыңыз керек. Эмил Токтокович, Сиз бюджетке бизден талашыңыз керек. Сунушуңуз эч кандай жок. Доклад отуруп алыңыз. Өкмөттөн талаш керек. Кымбатчылык кокодонуп атат. Элде кыйналып атат. Сырткы командировка чыгууга канча бюджетке киргиздиңиздер? Бюджетке жалпы командировочный 20 миллион сом киргизилген, бирок бул толук өлчөмдө колдонулган жок. Сөз суроо берүү үчүн Токтошев Эмил Токтакуновичте. Рахмат, урматтуу төрага. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Баяндаманы кеңири уктук. Азыр 3 мыйзам катары менен пакет болуп кетип атат. Суроолор көп албетте. Урматтуу Бактияр мырза, жылдан жылга өсүп атат пенсионерлердин саны. Ошого тиешелүү каражат дагы бюджеттен бөлүнүп атат. Айтыңызчы, азыркы быйыл же эмди жылга эң төмөн алган пенсиянын өлчөмү канча? Эң төмөн сумма? Эмил Токтокович, эми боюнча, мыйзам боюнча 1 октябрдан пенсияларды 6900-гө жеткиздик. Эң минималдык пенсия 6900 сом. Фактически канчадан алышат? 6900-дөн төмөн жокпу пенсия Кыргызстанда? 58 жаш, 63 жаш деп көрсөтүлгөн бизде жашы. 58 жашка чыккандан баштап толук өлчөмдө алышат бардыгы. Жок, сиз чыгып аткан айтып атасыз. Азыркыларчы алып аткандар? Алып аткандар ошол 6900 сом. Адан төмөн пенсия жок Кыргызстанда, туурабы? Тастыктайсызбы? Төмөн жок. 4000ден бар да, 4,5 алып аткандай бар да. Бул бизде эмелер бар. Жанагы псих диспансерлерде жаткандар бар. Анан эмелер бар. Түрмөдө отургандар бар. Аларга пенсиянын базалык бөлүгү төлөнбөйт. Ал жерден чыккандан кийин базалык бөлүктөрү толук өлчөмдө төлөнүп берет. Анан 3-чү группада пенсионерлерибиз бар. Алар 58 жашка чыкканда толук өлчөмдө төлөнөт аларга. Социалдык фонддо 1 айлык ошо пенсионердин тамагына жеткен минимальный жашоо курчунун өлчөмү канча? 2023 жылдын аягына 6814 сом. 2025 сиздер дивидендте канча бюджет пландадыңыздар? Соцфонддон ала турган дивиденд жана бош акчаны банктага жайгаштыргандан кийинки. Дивидендтерди 117 миллион сом, банктарга жана туумдарды баарын эске алганда 1 миллиард 800 миллион сом. Канча пайыздан банктарга жайгаштырасыздар? Кайсы банктарга? Коммерческийби же мамлекеттикиби? Коммерциялык банктарга жалпысынан 2023 жылы 11 банкка жайгаштырылган. Пайыз ал топтомо фондундагы каражаттардын 15% жайгаштырылган. Bir жылдык кирешелүүлүгү 13,1%дан 17,2%га чейин жайгаштырылган 11 банкка. Мына 2025-ке сырткы командировка чыгууга канча бюджетке киргиздиңиздер? Бюджетке жалпы командировочный 20 миллион сом киргизилген, бирок бул толук өлчөмдө колдонулган жок. Бул экинчи окууга келгенде кыскартылат. Бул
Кайсы жакка командировка чыгасыздар? 20 миллион аябай көп да, силер ремонтка дагы. Бул республика ичинде биздин өзүңүз билесиз, республика боюнча 53 райондук жана шаардык башкармалыктарыбыз бар. Бул райондук башкармалыктарыбыз республика ичинде командировкага жүрүшөт. Анан ошол нерселерге жумшалат. Быйыл 2024 жыл аягына чыгып калды. Бюджетте көрсөтүлгөн акчалар толугу менен чогултулабы, толугу менен пенсия алынабы, ушуга жооп берип койсоңуз. Пенсия боюнча бүгүнкү күндө карызыбыз жок, акчабыз толук бар. Пенсия төлөөгө каражаттарыбыз толук бар, эч кандай задержка болбойт. Ай сайын убактысы менен берип атабыз. Бул бюджетибиз азыр кичине кечигип кирип атабыз, ошону колдоп берип койсоңуздар. Анткени 1 январдан баштап уже пенсия төлөп башташыбыз керек кайта. 24-жылдын бюджетин колдоп берүүңүздөрдү суранам. Айтыңыз, 7 миң дедиңиз, 7 миң сом менен бир адам пенсионер жалгыз бой болсо жашай алабы? Бул мамлекеттик органдар тарабынан эсептелген эсептер бар. Бир күндө бир адамга канча продукты керек, канча талап кылынат. Ошонун негизинде эсептелген. Бул биз жыл сайын жылдын аягына стат комитеттин данныйлары кандай болсо, ошол данныйлардын негизинде биз ошол сумманы биз негиз катары алабыз. Сиздин оюңуз кандай? Сиз Соцфонддун жетекчиси катары оюңузду айтыңызчы. 7 миң сомун жашай алабы бир адам, пенсионер? Жалгызбай болсо, Кыргызстанда, шаарда дейли, Бишкекте. Эми атайын службалар бар да, службалар эсептеп берип аткандан кийин ошол сумманы алып атабыз да. Эмил Токтоконович. Азыр инфляция канча пайыз өсүп атат? 2025-ке 24 канча болду? %10,8. 10%. Пенсия канча көтөрүлөт 2025? 2025-ке бюджетке 7% деп киргизип атабыз. Жыл сайын эле 7% деп киргизебиз предварительно. Ага 1 миллиард 300 миллион сом бюджетке кошумча карап атабыз 7%. Былтыркы жыл деле, мурдакы жылдар деле 7% деп киргизгенбиз. Бирок камсыздандыруу түшүшүн биринчи жарым жылдык менен көрөбүз. Эгерде камсыздандыруу төгүмдөрү жакшы чыга турган болсо, ошонун негизинде дагы көбүрөөк кошууга аракет кылабыз. 7% деген пенсияга эчтеке чечпейт да. 10 миң алган киши болсо 7% берсе канча болот? 700 сом. Бул эч кандай мындай жашоосун тач этпейт да. Сиз жетекчи болгондон кийин ошону көтөрүп чыгышыңыз керек. Эмил Токтоконович, Сиз бюджетке бизден талашыңыз керек. Сунушуңуз эч кандай жок. Доклад отуруп алдыңыз. Өкмөттөн талаш керек. Кымбатчылык кокодон алып атат. Элде кыйналып атат. Өзүңүз 10% деп атасыз, аны 7% сурап атат. Кандай 3%? Жок, 3% талашпайсызбы? Жок, теңеп бериле ошол инфляцияга деп. Эмил Токтоконович, бул боюнча жыл сайын 7%дан киргизип атабыз. 22-жылы эсиңизде болсо пенсияны 33%га көтөрдүк. 23-жылы пенсияны 38%га көтөрдүк. Былтыркы жылы болсо 18%га көтөрдүк. Жыл сайын биз бюджетке 7% деп киргизип атабыз, бирок уточненныйга толук киргизебиз дагы аны. Иштегениңиз 3 жыл болду. Сиз тажрыйбалуу жетекчи. Пенсионердин талабын талашпаганда ким талашат? 7% отурасыз бу жерде. Бюджет толуп атат го, миллиарддар таап атабыз, жыл өсүп атат деп кыйкып атабыз жерге. Пенсионердин пенсиясын татыктуу көтөргөнгө алуу жетпейт. Экинчи жооп келиңиз, көтөрүңүз, 10% көтөрүңүз. Ал жетпейт дем, жок дем 10% көтөрүңүз. 7 деп отура бербей. Көтөрө аласызбы? Сунуш кылдыңыз, коркуп айттыңыз.
Эмил Токтокович, Ичтен дебей. бюджетибизге жараша сунуш киргизип атабыз. Бюджетибиз Бюджет өсүп атпайбы, бюджет өсүп атпайбы. Миллиардтар таап атабыз да. Эмил Токтокович, 3 жылга 22 жылы көтөргөнүбүзгө пенсияга кошумча 20 миллиард каражат керектелди. 23 жылга пенсия көтөрүүгө кошумча дагы 20 миллиард керектелди. Мына 24 жылга дагы кошумча 20 миллиард керектелет. Мына 4 кварталга кошумча 4 миллиард керектелип атат. Бул могу профициттерибиздин баары ошол көтөрүүлөргө кетип атат, Эмил Токтокович. Сиз сумманы айтпаңыз, пенсияның қолына тиген сумманы айттыңыз. Сан өсіп атпайбы. Сиз миллиард айтат, 20 миллиард, 50 отат, 20 миллиард кошулат. Фактически алгандары колуна баягы эле кичинекей акча.